Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Урматтуу мекендештер, жакшы кабарлар менен сиздер менен бөлүшө кетели. Келечекте уул кыздарыбыз жогорку билимдүү, дасыккан адис болуп, айлыгы жана шарттары жакшы жумуштарда иштесин деп баарыбыз эле максат кылабыз. Ошондой мүмкүнчүлүк азыр Кыргызстанда пайда болууда. Кыргызстанда Россиянын жогорку окуу жайларынын ири көргөзмөсү башталды. Анда 35 университеттин программасы менен тааныша аласыздар. Көргөзмө 2 күн Бишкекте болуп, андан кийин Кант, Кара-Балта, Чолпон Ата шаарларында өтөт. Россиядагы билим берүү 2025 иш-чарасын Московские классики фонду, Россотрудничество өкүлчүлүгү жана Кыргызстандын билим берүү министрлигинин колдоосу менен уюштурууда. Эки мамлекет, Россия жана Кыргызстан дайыма достукта, ынтымакта, өнүгүү жолунда көмөктөш болсун деп жакшы сөздөрдү жаза кетиңиз. Андан сырткары Россиянын жардамы менен биздин депутаттар суу үнөмдөө боюнча АЭС курууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Гуля Кожокулова суу тармагында өзгөчө кырдаал киргизип, өзүнчө министрлик түзүүнү сунуштады. Анын айтымында суу тартыштыгы өлкөдө эле эмес, регионалдык деңгээлде дагы көйгөй болууда. Афганистандагы каналдын курулушу жана башка маселелер көйгөйү курчууда. Суу тартыштыгынын алдын алуу үчүн Россиянын көмөгү менен атомдук электр станция курууну карап чыгуу зарыл. Коңшу Казакстан жана Өзбекстан ушул багытта кетүүдө, деди Кожогулова. Кыргызстан менен Россия кичи АЭС куруу долбоорун талкуулап жатат. Кеп кубаттуулугу 110-330 мегаватт болгон 1 же 3 энергоблок куруу жөнүндө болууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Россиянын вице-премьер-министрин кабыл алды. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Россия мындан ары да тыгыз кызматташууга даяр экенин белгиледи. Ал эми Алексей Аверчук Жапаровду Кыргыз-Тажик чек ара маселесинин чечилиши менен куттуктап, бул бүткүл Борбор Азия үчүн жакшы болгонун белгиледи. Россия өкмөтүнүн башчысынын орун басары эки өлкөнүн Евразия биримдигинин алкагындагы активдүү жана жемиштүү кызматташтыгына токтолду. Бирикме Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө жана бүткүл союздун потенциалын кеңейтүүгө реалдуу түрткү бергенин белгиледи. Ошондой эле Россиянын өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук достук ордени менен сыйланды. Акыркы жылдары Кыргызстанда өнүгүү өтө чоң. Жада калса, карапайым калктын арасында дагы жакшылыкка болгон көз караштар өзгөрүүдө. Өзгөндө көзү өткөн агасынын жылдык ашына кеткен каражаттын ордуна туугандары Жылалды айылынан таза суу чыгарып беришти. Бүгүн Өзгөн районунда Жылалды айылында өтө кубанычтуу бир окуя болуп атат. Айт майрамынын урматына биздин айылда Кожон деген бир агабыз болгон. Мына ушул кишинин балдары элге суу чыгарып берип атат. Урматтуу туугандар, бул экинчи жакшылык болуп атат. Дагы бир үй бүлө агасы өткөн жылдыгына кеткен расходтун ордуна элге суу чыгарып берип атат. Урматтуу туугандар, Кыргызстанда суу жок, айылдар көп. Биз эми Кудайга шүгүр токчулук заманда жашап атабыз. Ачкачылыктан эч ким өлүп аткан жок. Мындай жакшы нерселерге буруп, биз ушул муктаждыктарыбызды өзүбүз чечип ала турган болсок жакшы болот. Үлгү боло турган сонун окуя болуп атат. Мен ушул айылда төрөлгөнүмө, ушул айылда өскөнүмө сыймыктанам. Дагы бир өтө сонун жакшы кабар: 28 майдан тарта Ош Алматы багыты боюнча жаңы авиа каттама ачылат. Кыргызстан аэропорттору рейс жумасына 4 жолу шейшемби, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү Airbus A320 учактары менен аткарыларын кабарлады. Жүргүнчүлөр Дели, Мумбай, Сеул, Пхукет, Бангкок, Дананг сыяктуу негизги эл аралык хабтарга ыңгайлуу уча алышат, деди авиакомпаниядан. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Москабар Telegram группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр.
Москвада мекендештер, документ жоқ кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.